Урматтуу мекендештерим, бүгүн 25 марттан баштап өлкөбүздүн айрым шаар аймактарында өзгөчө абал режими күчүнө кирди. Ушуга байланыштуу сиздерге кайрылып жатам. Дүйнөдө коронавирус инфекция тарай баштаган мезгилден тартып, кырдаалды көзөмөлгө алганбыз. Коопсуздук кеңешинин жабык жана ачык тартипте бир нече ирет жыйын өтүп, бул маселе менин жеке көзөмөлүмдө. Ошол активдүү чаралар өлкөдө кырдаалды көпкө чейин туруктуу кармоого мүмкүндүк берди. Азыр адамдардын өз ара карым катнашы тыгыз, байланышы ыкчам болуп турган заманда бул илдет башка өлкөлөр сыяктуу эле март айында бизге да жетти. Коронавирус илдетинин жайылышына жол бербөө үчүн өткөнүн бүткүл аймагына 22 марттан тарта өзгөчө кырдаал режимин киргиздик. Бирок эрежелерди бузган, тартипти сактаган учурлар катталууда. Коронавирусту жайылтпоо үчүн мындан да катуу чараларды кабыл алуу зарылдыгы жаралды. Ошондуктан конституциялык укугума таянып, Жалал Абад, Ош, Бишкек шаарларына жана Сузак, Ноокат, Кара Суу райондоруна 25 марттан 15 апрелге чейин өзгөчө абал киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койдум. Жарлыкка ылайык жарандарыбыздын журум-турумун, мекемелердин иштөөсүнүн өзгөчө режими киргизилет. Милдетти түрдө санитардык эпидемиологиялык иш-чаралар өткөрүлөт. Урматтуу мекендештерим, өлкөдөгү өзгөчө кырдаал жана аталган аймактардагы өзгөчө абал жашоо турмушубузда айрым ыңгайсыздыкты, бир кыйла чектөөлөрдү жаратат. Мекендештерибизден тартипти темирдей бекем сактоо талап кылынат. Бул илдеттин мындан ары жайылып кетишин болтурбоо максатында мамлекеттик органдар, жергиликтүү бийлик бардык милдеттерди аткарып жатат. Врачтарыбыз, чек ара жана милиция кызматкерлери күнү түнү иштөөдө. Бул аракеттер коомчулук тарабынан, ар бир жаран тарабынан колдоого алынбаса, ийгилик болбойт. Биримдик менен гана натыйжага жетебиз. Биздин ден соолугубуздун сакчылыгында тургандарды, урматтуу мекендештерим, баарыбыз колдошубуз керек. Эпидемиологиялык кырдаалдын начарлоосуна жол бербей, өзгөчө кырдаалдын жана өзгөчө абалдын талаптарын кынтыксыз аткаруу, алардын эмгегине чоң колдоо болот. Дүйнө жүзүндө вакцина табуу үчүн тынбай изилдөөлөр жүрүп жатат. Бирок азыр коронавирус илдетине каршы бир гана эффективдүү каражат бар. Бул тартип, биримдик, санитардык гигиеналык талаптарды так сактоо. Бүгүнкү чоң сыноо келген күндөрү тартипти сактоо ар бирибиздин атуулдук милдетибиз. Өзүңдүн гана эмес, мекендештериңдин, балдарыңдын ден соолугу, өмүрү, келечеги үчүн, жалпы коомдун саламаттыгы үчүн жоопкерчилик. Бул илдет мага келбейт, сактанбай деле койсом болот деген кенебеске жол берүүгө укугубуз жок. Үйдөн чыкпай, гигиеналык эрежелерди бекем сактап, жолугушууларды токтотуу зарыл. Чет өлкөдөн келгендер обсервацияда же дарыланууда болсоңор, өзүн билемдик менен ал жерди таштап кетүүгө тыюу салынат. Илдетке чалдыккандар менен байланышта болгондор издетпей, телефон аркылуу өзүңөр кабар бергиле. Үйдө карантин эжесинде бекем сактаңыздар. Ким бул талаптарды аткарбаса, өзүнө гана эмес, жалпы элге жасаган кыянатчылыкка барган болот. Мындай жоопкерчиликке каршы катуу жаза колдонулат. Элибизде бекеринен Кудай да сактанганды сактайт деп айтылбайт. Урматтуу мекендештерим, эл аман болсун, эл арасында мен аман болоюн деген тилектештик менен жашоонун мезгилинде турабыз. Баарыңыздарга кайрылам. Кары жаш дебей, ээлеген кызматына карабай, бул илдетке каршы күрөшкө биригүүбүз абзел. Ар бир мекендешибиз карантиндик тартипти, медицина талаптарды катуу сактоо менен улутубуздун саламаттыгын коргоого өз салымын кошот. Күнү түн аракеттенип жаткан ар тармактын кызматкерлерине, биринчи кезекте дарыгерлерибизге дагы бир ирет ыраазычылык билдирем. Алгачкы күндөрү медиктерибиздин ишин камсыздоо боюнча кемчиликтер болгон, андан кабардармын. Республикалык штаб кырдаалды жолго коюуда. Урматтуу дарыгерлер, сиздердин күйүп жанып, башкаларга ишеним берген эмгегиңерди жалпы журтубуз бийик баалайт. Сиздерди мамлекет камкордугуна алат. Азыркы иш-аракеттерди күчөтүлгөн тартипте улантууну суранам. Азыр баарыбыз чоң сыноодобуз. Жарандарыбыз тартипти сактаса, ишкерлерибиз кырдаалга жараша эл алдында атуулдук вазифасын аткарчу мезгил келди.
азық-түліктің, дары-дәрмек жана башка эл муктаж буюмдардын баасын жогорулатпаган эмгегиңерди элибиз жогору баалап алат. Азыркы экономикалык оор абалда өкмөт кичи жана орто бизнестин өзгөчө шартты иштөө алгоритмин иштеп чыгат. Комплекстүү антикризистик планды кечиктирбей тез кабыл алуу керек. Күнүмдүк зарыл товарларды ташууларга жашыл коридорлорду камсыз кылуу талап кылынат. Тобокелчилик зонасына кирбеген ишканаларды текшерүүлөрдү токтотуп туруу азыркы учурдун талабы. Зыянга учураган ишкерлердин кредиттеринин мөөнөттөрүн узартуу, штрафтарын токтотуу чечим кабыл алынды. Саясий, мамлекеттик ишмерлерди, массалык маалымат каражаттарын, жарандык активисттерди сөзгө абдан аяр мамиле кылууга чакырам. Такталбаган маалыматтардын таралышы маалыматтык коопсуздукка кедергисин тийгизет. Ошондуктан мамлекеттик штабтардын гана билдирүүлөрүнө таянып, коомдук дүрбөлөң салган маалыматтарды таратуудан алыс болууну өтүнөм. Урматтуу мекендештерим, учурда мамлекеттик органдар илдетке каршы жана экономика көйгөйлөрдү чечүү үчүн бардык милдеттерди аткарып жатат. Кырдаал катуу көзөмөлдө турат. Биз Айкөл Манастын урпактары кылымдарды караткан кар тарыхыбызда мындай сыноолордун көбүн жеңген элбиз. Буйруса, Кудайдын колдоосу менен элибиздин биримдиги, бекем тартиби менен бул сыноону да жеңебиз. Учурдагы кыйынчылыктан ынтымагыбызды бекемдеп, экономикалык жаңылап, адамдык абийирибизди тереңдетип, улуттук ар-намусубузду бийик кармап чыгабыз деп ишенем. Азыркы учурга түшүнүү менен мамиле кылган ар бир мекендешиме ыраазычылык билдирем. Сүйүктүү Кыргызстаныбызды жараткан Кудайым өзү колдоп, элибизде аманчылык, жергебизде тынчтык болсун. Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр, радио угармандар, кутмандуу таңыңыздар менен биз адаттагыдай өзүбүздүн республикалык штабтагы пресс борбордо маалымат жыйынын баштоонун туура көрүлөбүз. Бүгүн биздин пресс борбордо Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Ахматова Айнура Бектургановна. Уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели, мы начинаем нашу ежедневную пресс-конференцию в пресс-центре республиканского штаба. Сегодня у нас в пресс-центре на наши вопросы, на ваши вопросы и на наши вопросы ответит начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Ахматова Айнура Бектургановна. Она расскажет о эпидемиологической ситуации в Кыргызстане. Айнура Бектургановна, вам слово. Доброе утро, уважаемые телезрители, радиослушатели, уважаемые представители средств массовой информации. В Кыргызской Республике на 25 марта 2020 года подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 42. Об этих случаях мы сообщали 23 марта. И на сегодня они находятся в наших стационарах. Республиканская клиника инфекционной больницы, Джалабадской объединенной больницы, Волобукинской территориальной больницы, Баткенской областной больницы, Накатской территориальной больницы и Баткенской областной объединенной больницы. Состояние всех госпитализированных, как мы сообщали ранее, относительно средней тяжести, и один из госпитализированных находится в реанимационном отделении